Урматтуу туугандар, баарыңарга салам. Ош базардын тегерегинде эмнеге сыртка чыгып соода кылат билесиңерби? Анткени базардын ичинде арендасы өтө бийик да, өтө жогору. Алга арендасын төлөп, патент-сатенттерин төлөп, анткенде өздөрүнө эчтеке калбай калат да. Анан көп эле базарлардын ичинде арендасы өтө бийик да. Мындай айтканда, базар ээлери көбүнчөсү атасынан калгансы эле ошо базарларчы потолокту тээ берет да. Любой эле мындай эмени карасаң өтө эле бийик да. Ошондуктан бул жерден базар ээлери Кудайды карасында, Кудайда карап, элди түшүнүп, потолокту теппей, мындай нормальный аренда бааны койбосо, анда эмне кылыш керекпиз? Мисалы, лепешканын баасын деле 30 сом кылып үйбөдүбү? Ошол ээлеричи. Анан өкмөт киришип, кайра 23 сомго түшүрдү да. Көпөстөргө жайына койсоң, булар асман башын тээ берет да. Анан ортодон ошон үчүн өкмөт керек, ошон үчүн мамлекет керек. Киришип элди ойлогон. Кандай дейсиңер?